Кыргызстандык мигранттарды кыздарча бастырган полиция жазасыз калды. Кыздарды чет өлкөгө сойкулууга жиберип турган топ кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыргызстанда 2023-жылы жол кырсыктарынан 783 адам каза болгон. Мындай маалыматты Азаттыкка жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынан кабарлашты. Ведомствонун маалыматы боюнча өткөн жылы өлкөдө 6945 жол кырсыгы катталып, 2022-жылга салыштырмалуу жол кырсыгы 13,5% өскөн. 2022-жылы өлкөдө 7040 жол кырсыгы катталып, анда 11049 адам ар кандай жаракаттарды алып, 690 адам каза болгон. 5 машина ezilip kaldı. Sorry, dangerous. Cigarette dangerous. Кыргызстандык мигранттарды кыздарча бастырган полиция жазасыз калды. Россиянын Екатеринбург шаарында эмгек мигранттарын, анын ичинде кыргызстандык жарандарды каздай бастырган полиция кызматкерлерине эч кандай чара көрүлгөн жок. Бул тууралуу Россиянын Тышкы иштер министрлигинин Екатеринбургдагы өкүлүнүн орун басары Александр Иванов билдиргенин россиялык басылмалар жазды. Ивановдун айтымында Свердлов облусунун прокуратурасы курулуш объектисиндеги рейд учурунда мигранттарды каздарча бастырган полиция кызматкерлеринин иш-аракетине мыйзам бузуу тапкан эмес. Иванов буга чейин аталган окуя боюнча териштирүү жүргүзүүнү талап кылган Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тарабынан кандайдыр бир арыз доомат болгонун билбей турганын белгилеген. Эскерте кетсек, быйыл 17 январда Екатеринбургда полиция 3 курулуш объектисинде 150дөй эмгек мигрантынын документтерин текшерген. Алардын ичинде Кыргызстандын 40 жараны болуп, алар тарабынан мыйзам бузуу аныкталган эмес. Текшерүү учурунда полиция мигранттарды отургузуп каздарча бастырган. Алардын арасында 3 кыргызстандык жаран болгон. Бул окуянын тасмасы соц тармактарга тарагандан кийин укук коргоочулардын сынына кабылып, алар полициянын жоругу адамдын ар намысын басмырлай турганын билдиришкен. Ошондой эле Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулу, Россиянын Тышкы иштер министрлигинин Екатеринбургдагы өкүлүнүн орун басары Александр Иванов менен жолугуп, Россия тараптан полициянын иш-аракетинин мыйзамдуулугун текшерүүнү жана адам укугун бузгандарды жоопко тартууну өтүнгөн. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин. Кыздарды чет өлкөгө сойкулууга жиберип турган топ кармалды. Кыздарды чет мамлекеттин аймагына интимдик кызмат көрсөтүү үчүн жөнөтүп жүргөн адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын 1-май рибинен билдирди. 28 январда чет мамлекеттин жараны жана ал менен жакын мамиледе турган Кыргыз Республикасынын жараны жеңил акча табасың деген шылтоо менен сойкулук менен алектенүү үчүн чет мамлекеттин аймагына кыздарды даярдап жөнөтүп жаткандыгы тууралуу маалымат алынган. Аталган факт адамдарды соодалоо менен кылмыш иши козголду. Тергөө жана акча эместөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2 адам жана чет мамлекеттин жараны аныкталып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тактап айтканда, кыздарды чет мамлекеттин аймагына сойкулук менен алектенүү үчүн жөнөтүүнүн алдында тиешеси бар адамдар боло турган ишти чоо жайын дайыма эле айтып беришкен эмес. Жөнөтүлгөн кыздардын ар биринен 3000 АКШ доллар суммасында пайда көрүшкөн. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак ЖТТВ KG.